Азыркы учурда жалгыз бой эне болгон себебинен менин күйөөм жолдошум жол кырсыгынан 2014-жылы өтүп кеткен да. Ошодон бери менде азыр жер үлүшү, же мындай бир мал каражат, үй каражат, финанс жагынан эч нерсе жок да. Үй салып атканбыз негизи. Негизи ал кайнагам атында экен да. Кийин өткөндөн кийин ошондой документтештирип, дагы сотко деле кайрылбадым. Уулум бар, ошого өткөзүп берер, 18ге толгондо деп эле. Мындай нерселерге кайрылбайт да, милицияга кайрылып, бир жогорку жакка сотко деген берилбейт. Жөн эле өзүбүздүн тууган уруктар менен эле мечитке салып, же болбосо аксакалдар менен эле чечип, өз көйгөйлөрүн чечип алышат. Көпчүлүгү пенсияга чыга элек, ошол пенсия ала албай жаткандарды, жанагындай пасовойго чыга албай жаткан жаш кыз келиндерге жардам берелик, эки жакка кайрылайлык деген үмүтүбүз бар. Кудай кааласа иштейбиз деп атабыз.